Plastiksiz Issıkköl аттуу экологиялык акция жүрүп жатат. Түшкө чейинки бөлүгүндө мамлекеттик органдардын катышуусу менен айыл өкмөттөрдүн, жалпы Ысыккөлдүк жарандардын жана ошондой эле эко активисттердин катышуучулары өтө активдүү болду. Көп маселелер талкууланды, көп баягы сунуштар айтылды. Ошолордун баары эске алынды. Урматтуу президентибиздин 131-чи жарлыгы бар. Бул жарлыкта Ысыккөлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү деген. Чоң дүкөндөргө, базарларга жана ишкерлерге пластикти колдонбоо, пластикке тыюу салуу боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Укуктук ченемдик актылардын ишиндеги болуп аткан мүчүлүштөр айтылды. Ошондой эле мына кагаз баштыктарды колдонууга чакырык жасадык, үндөдүк, түшүндүрүү иштерди жүргүздүк. Биздин жаратылышыбыздар экология техникалык көзөмөл министрлигинин көмөгү менен жаратылышты коргоо фонду аркылуу 22-жылы 13 миллион 800 сом өлчөмүндө акча бөлүнгөн. Ал акча таштандыларды ирээттеп сорттоо тармагында эффективдүү пайдаланып, максаттуу пайдаланып, жыйынтыгында албетте мусор турган жерде сөзсүз түрдө ар кандай мүчүлүштүктөр болот, кадрлардын жетишпештиктери болот. Ошолордун баарын алар менен биргеликте кандай кылып бул жакшыртабыз деп ошол талкуу болду. Жеринде барып туруп көрдүк. Суучулар суунун астына ошол таштандыларды бирден ошол жанакы каптарга чогултушат. Бирден колу менен терип ошол таштандылар. Бул суунун астында деле оңой эмес. Анткени суу муздак, аякта көрүү дагы бул сырттагыдай алыстык көрүнбөйт. Бир көрүнсө 5-10 метр тереңдикте эле алыстыкка чейин эле көрүнөт. Ошол таштандыларды жанакы каптарга чогултат. Бул ал жерде таштанды пластиктери дагы бар, жанакындай айнек идиштери да бар, ар кандай тамак аш таштандылары да бар, бузулуп кеткен нерселери да бар, өлүп калган жандыктар да бар. Ошонун баарын суучулар ошол суу астынан кол ирети менен, кол түрүндө жумуштарды жасап, анан ошолорду чогултуп, анан чыккан таштандыларды ошо капка салып, анан суунун жээгине чыгарабыз. Люди это не понимают, они думают, это большая бутылка, что с ней будет, да, там, или может кто-то думает, она там 400 лет будет разлагаться, тоже не страшно. А на самом деле последствия наступают практически моментально. Это микро-нанопластик. Вот рыба им питается, потом рыбу эту поймали, она пришла на стол, человек ее поел, и в итоге весь мусор, весь пластик, который человек кинул, неважно куда, он в любом случае попадет внутрь. А почему конкретно здесь я занялся этим? Я очень много путешествовал до этого, и так вышло, что я нашел здесь свой дом. Как бы с детства меня учили в своем доме не мусорить. Вот. И поэтому решил очищать, призывать людей. Хотелось бы, чтобы больше таких людей становилось. Никто убирает, а кто не мусорит.